Бүгүнкү күндө бизде Ош тазалык ишканасын милдетин аткарып атканда основной проблемаларыбыз жаңы салынып аткан үйлөр. Алар мусорный площадкаларды карабай эле үйдү салып эксплуатация берип койду. Ал жерге кирип жашаган жарандар мусорду алып чыгып, мусорный площадкасы каралбаган үчүн жолдорго алып чыгып, көчөдө, тротуарда турган кичинекей урналарга ошолорго салып койтат, бала чакасын жөнөтөт. Аларда местасын таппайт, же көрсөтүлгөн эмес, барып туруп ошол кичинекей урнага таштайт. Анан элдер да наразы, ким жаман иштеп атат, Ош тазалык жаман иштеп атат деген вопростор көтөрүлөт. Ошол үчүн биздин тазалыкта иштеген бир представительди градосоветке алып киргизип, ушул моменттерди биз да чогуу чечишибиз керек. Үйдү салып атканда, ошол документтерин даярдап атканда, ошол биринчи вопрос: мусор каяка таштайт, кайсы жерге төгөт деген маселелерди көтөрүш керек. Ошол үчүн биз көп кат менен да кайрылдык, строительный компанияларга да бердик, мэрияга да кайрылтабыз. Дагы бир ушул азыркы моментте элге кайрылып, строительный компанияларга кайрылат элем. Тазалык ишканасын жамаатынан көчөлөргө алып чыкпагыла, кичинекей урналарга, көчөдө пешеход элдерге кичинекей баклажка таштай турган контейнерлерге, урналарга үйдөн алып чыгып пищевой отходдорду салып койбогула. Анан бала чакаңарды жөнөтүп атканда айткыла, кичинекей балдарды жөнөтпөгүлө, урнага жетпей жерге таштап койтот. Ошол моменттерде үйдө силерде мындай воспитательный работа катары өткөрүп айтып койсоңор, шаарыбыз таза кармасак, баарыбыз биригип ушундай жакшы иш алып барат элек. Андан сырткары жаңы мусорный площадкалар жасап атабыз. Аларга да евро контейнерлер коюп, удобный кылып баллондору менен евро контейнер койтабыз. Ошол маселе дагы көп болуп атат. Строительный мусорду алып чыгып, ошол контейнер, например, 300 килограмм көтөрө турган контейнерге биз 700 кило 1 тонналык массадагы мусорду таштап койтабыз, таштандыны. Ошол да биздин контейнерди баллондору бузулуп, кыйшайып кетип, ийрейип кетет. Ошол моменттерде силерден суранып кетет элек. Строительный мусор болсо, бизде диспетчерский номерлерибиз бар. Ошолорго чалып, мен үйүм, квартирам ремонт кылдым, ошол мусорду каяка таштайм десеңер, биз силерге отдельно контейнер беребиз, отдельно машина бөлөбүз. Ошол машинага таштасаңар, биздин контейнерди да бузбайбыз. Ар бир контейнер эң кымбат нерсе. Ошондо силерде контейнер баарыбыз элдики, ошону баарыбыз сактап, жакшы иштеткени жардам сурайт элек силерден. Баллондордо урдаган факттар да бар. Бизде ошол 1-2 райондордо баягы свети жок, освещениясы жок жерлерде баллондордо урдап кетти. Биз эми аны да каттап атабыз, өзүбүздө фиксация кылып. Бирок ошондо суранат элек, ошондой фактылар көрүп калсаңар, бир баллонду чечип аткан моментин көрүп калсаңар, бизге ошол эле диспетчерский службабызга айтсаңар болот, же видеокамера тартып, бизге ошону маалымат катары, ошо диспетчерский WhatsApp номерибиз бар, ошол жака да таштап койсоңор, чоң жардам болот эле силерден. Ошо бизде основной көбөй жаш балдарды чыгарып коет, бар мусор таштап келдик, ал бою жетпейт да, мусордун жанына коюп коет. Кийинкиси келет, ошондой болуп контейнерлер пустой турат, жанында көп мусор жатат. Анан биздин грузчиктерибиз, кыйналып жүктөөчүлөр барып лопата менен ошону кайра эле контейнерге салып, анан техника келип, техника жүктөп атабыз. Ошол бизде основной проблема. Анан адам саны боюнча үйлөрдө баары келет, айылдардан келет, ар жерден келет, конокторубуз бар. Келип жашайт. Эми постоянно жашоосу да 2-3 айга келип жашаган болсо дагы, ошол чыгарып аткан таштандыны дагы ошого төлөш керек. Эми бул биздин менет, бул биздин грузчиктердин, шпуручулардын, биздин шопурлардын, водитель, ошол мусоробузду айдаган айдоочулардын менети. Ошолорго төлөш керек. Ошону өзүңөр билип, тазалыктан качпастан, тазалыктын төлөмүнөн качпастан, ошонун баарын төлөп берсеңер, биз дагы нерде развитие болуп, тазалык бир жаңы техника алабыз, же форма алабыз, же условия түзүп беребиз биздин
неме кызматкерлерге. Ошол үчүн тазалыктын да төлөмүнөн качпайт, убагында төлөп берсеңер, бир үйдө 5 адам жашаса 2 адам төлөп коет, 2 адамга. Ошолордо өзүңөр мындай на совесть келип каттап атканда мени балам же биздин кадрлер келгенде эже жерде биз 2 адам жашайт элек, 5 адам жашап калдык деп, ар бир балага төрөлгөн балага да төлөнүш керек. Ошону памперс чыгат, таштанды чыгат, любой адамдан таштанды чыгат, ошого төлөш керек. Ошону туура кабыл алып, тазалыктын төлөмдөрүн төлөп берсеңер.